Assalamu alaikum туғандар. Бүгін біз Жетөгүздебиз. Борбор Азия Багбандар биримдиги Жетөгүзгө келди. Жетөгүздө өтө чоң селхоз ярмарка болуп атат. Районный масштабта. Мына жерде өзүңүздөр көргөндөй мына Жетөгүздүн алмалары, алмуруттары, карагат, малина, могу соленья, варенье бардыгын алып чыгышып, мына ушул жерде бир жылдык кылган жумушунун үзүрүн элге көрсөтүп, ушундай кандай десе, мындай мактанып атышат да булар. Мактанганга татыктуу жумуш жасашты булар. Мына көрүңүздөр кандай продукциялар. Мына Ысыкөл сүт азыктары, молочный продукты Ысыкөлө. Тосор органик айыл чарба кооперативи да келиптир. Мына органикалык айыл чарба Ысыкөл аймагындагы кишилери да келиптир. Барско мөмө жемиш питомниги дейт. Мына көрүңүздөр. Мына ушулардын бардыгы ушул жетөгүздүктөрдүн чыгарган продукциясы. Мына биздин бийлик азыр мына ушул келип аткан, башка мамлекеттерден келип аткан жардам, грант, арзан насыялардын бардыгын ушул айыл чарбага буруш керек. Айыл чарбага бура турган болсо, мына ушул көзүбүзгө көрүнгөнүн бардыгын өзүбүздүкү болмок да. Башка жактан эч нерсе ташылып келмек эмес. Мына караңыздар, өзүбүздүн карагат, өзүбүздүн чычырканак, өзүбүздүн картошка, буудай, арпа, жүгөрү, алма, ашкабак, варенье, бадырың. Мына ушулардын бардыгын кыргыздар өздөрү өндүрүүгө уже даяр да. Муну ушул чувствовать этиш керек. Биздин бийлигибиз азыр ушуну билиш керек. Биз ушуну өндүрө алабыз. Башка бирөөлөрдөн биз сатып албайбыз. Бизге эч кимдин кереги жок. Бизге импорт продукциянын кереги жок болуп калып турушу деп. Мына элдин бардыгын поддержка кылып, мына 7 миллион кишини күжүрмөн эмгекке баштап чыгып туруп, Кыргызстанды өнүктүрүп берсе болот. Ошону бийлик башчылары ошону сезиш керек. Азыр ушундай момент болуп атат. Азыр адамдардын бардыгы не болду? Мына 30 жылдан бери биз багылдык, бир дагы оор ишке иштебедик. Ушундай болуп бардыгыбыз алды сатты менен өтө мындай жырды топтодук. Азыр мисалы үчүн бизге курук нан менен суу менен иштете турган болсо, бир жыл иштесек дагы биз арыктабайбыз. Азыр бизде күч аябай көп. Ушундай энергия, ушундай ташкындап турган мезгил азыр. Кыргыз эли ушунчалык кандай десем, биз күчүккө толдук. Мына ушул кыргыз элин азыр күжүрмөн эмгекке алып чыгып, жалпы элди күжүрмөн эмгекке алып чыгып туруп, мына азыр казылбай турган проектте турган бизде бир 100дөй чоң майда каналдар бар. Мына ошолорду жалпы кыргыз элине каздырса болот. Мына бизде канча жерлерге суу чыкпай турат. Ошолордун бардыгын мына суу чыгарсак болот. Мына күжүрмөн эмгекке элди баштап чыгып, жалпы Кыргызстанды түз өнүгүү багытына сала турган мезгил келди. Ошон үчүн бардыгыңызды айтамын, туугандар, бардыгыңыздар ушул айыл чарбага көңүл бөлүңүздөр. Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул айыл чарба. Анын ичинде эң кирешелүү тармак болгон бул багбанчылык. Мына ушул багбанчылыкка көңүл бөлүңүздөр. Мына көрдүңүздөр, мына ушул багбанчылыктан чыккан продукция бардыгы ушулар. Өспөйт дегендин өзү жок бизде. Бар жок өсөт Кыргызстанда. Мына ошону жакшы пайдаланып, кыргыз элин күжүрмөн эмгекке көтөрүп туруп, Кыргызстанды алдыга сүрөй турган мезгил келди. Чоңдор ойлонгула. Мына эл иштейм деп турат. Багытты бергиле, каражатты бергиле, эл өзүн өзү багып алат. Башка эч кимден эч нерсе албай эле, карыз сурабай эле жыргап жашасак болот. Бир аз айтып берип койду. Мына бизге болгону багыт керек. Мына көрдүңөрбү? Элдин маанайы кандай? Иштейм деп атат. Иштейм деген элди иштетип калыш керек. Бардыңыздарды туугандар айыл чарбага чакырамын. 3 сотик эле жерим дебегиле. Ошол 3 сотик, 1 сотик жерди болсо дагы иштетиңиздер. Кыргызстанда 1 сотик да жер бош калбай бардыгы иштей турган болсо, кыргыз эли 700 миллион кишини бага турган продукция чыгара алат. Ассаламу алейкум.